bir адамдан угуп калдым да, менин жүрөгүм ушунчалык катуу ооруду да. Аллахка шүгүр болсун дейт, мен кызымды 4-класстан чыгарып алдым дейт да. Ошону мактануу менен ушул исламдын жолу деп айтып атат да. Демек ислам менен жашоо ушундай болот десе, ал исламды туура эмес түшүндүрүү да, ошо кандай эмес да. Эгерде 4-класстан чыгып алган кыз эртең эне болот да. Ал эне балдарына кантип тарбия берет? Азыркы мезгилде бересиз, сиздин бардыгыбыздын балдарыбыз мектепте окуп атат. Үй тапшырма берилет дегендей, математикасын 7-класстын математикасын апа мунун мага чыгарышып бер десе, 4-класстын билими менен ал эне кантип баланын сабагын карайт. Анан эне сабатсыз болгондон кийин балага да көңүл бурулбайт. Анан коомдон жанагы ошондой адамдар пайда болот. Жөнөкөй кара жумуштун адамдардын өсүп чыгып атканы ошондон болот. Тарбия берилбейт, мектепти жакшы окубадыбы, демек мектепти барып таштап коет. А таштагандан кийин баягы кыйынчылык жашоо, баягы кара жумуш ошого калып кетет. Эң чоң рол аялдарда. Ушул биздин коомубузда адамдардын, себеби алар өзүлөрү жок болгондон кийин башка бирөөгө бере албайт. Анан берги биздин илимдүүлөрдүн арасына калып кеткендиги ошол жагы дин менен алек болуп кеткенде балдар каралбай, ошого көңүл бурулуш керек. Анан эми беркиндей светтик жашоодо жашагандар балдарына көңүл буруш үчүн жанагындай лагерлерге, бир нерсеге барып ыймандуу жака бериш керек да, бөлүнбөшү керек да. Азыркы мезгилде жакшы болот да, мисалы жаш балдарды лагерлерге берип, ошол жакта кичине Кудайды таанытып, ата-энени тарбиялоо, телефондон арылуу, ошого окшогон азыр биздин эң чума болуп атпайбы телефон деген жаш балдарга. Азыркы 21-кылымдын. Ошолорду тарбия ата-эне бере, светский деле бере албайт, тиги деле бере албайт да. Демек, атайын бир курстарга, башкаларга жөнөтүп балдарды тарбиялабаса, дагы коомдо коркунуч бар. Мындан да жаман коркунуч бар. Азыркы телефон ойноп аткан балдар мөмөсүн 20 жылдан кийин берет да.